Бул жабдык кичинекей көрүнгөнү менен өзгөчө аппарат. Аны менен абадан суу алынат. Муну Баткен мамлекеттик университетинин 20 жаштагы студенти Эрнист Айдарали уулу ойлоп тапкан. Айтымында бул жабдык абадагы суу молекуласын өзүнө топтоп, чапкылагыч аркылуу таза суу алынат. Бир күндө 100 грамм суу алса болот экен. Эгер ушундай технология менен ири жабдык жасалса, суткасына 6 тоннага чейин суу топтолот, дейт жаш илимпоз. Тоодогу мөңгүлөр эрип, көптөгөн айыл жергелеринде суу тартышсыгы келип чыгууда. Бул көйгөйлөрдү биз жеңилдетүү максатында өзүбүз ушундай жабдык ойлоп таптык. Бул жабдык аба аркылуу суу топтой алат өзүнө жана күндөн энергия алып, өзүнө өзү камсыздап иштейт. Айдарали уулунун экинчи илимий ачылышы агроробот. Аны менен өсүмдүктөргө, эгиндерге суу же дары чачса болот. Ушундай илимий ачылыштарды жасаган жогорку окуу жайлардын студенттеринин, жаш илимпоздордун эмгектери, жетишкендиктери атайын көргөзмөгө коюлду. Арасында Борбор Азиядагы Америка университетинин студенттери ойлоп тапкан көмүрдүн ордуна альтернатива болчу отундун түрү да бар. Аны студенттер жалбырактардан жана макулатурадан жасап чыгышкан. Бирөө 1,5 саат күйөт экен. Аны колдонгондо ыш болбой, аба булганбайт, дейт жаш илимпоздор. Кабинет 304. Ал эми Ала Тоо эл аралык университетинин мугалимдери голографиялык интеллектуалдык жардам берген аппаратты ойлоп чыккан. Учурда ал окуу жайдын кире беришинде турат. Кимдир бирөө кайсы бир бөлмөдө лампочка күйүп калганы тууралуу айтса, ал тиешелүү адиске жетип, дароо алмаштырылат экен. Мындан башка да бир катар функциялары бар. Айрымдар университетке келгенде кайсы бир окутуучунун иш бөлмөсүн же окуу класстарын таппай кире бериште отургандардан сурашат. Эми аларга кайрылбай бул аппаратка келип сураса, бул жабдык сураганы кайсы жерде жайгашканын айтып берет. Ошондой эле студенттер окуу жайда кандай иш-чаралар өтөт, ал жөнүндө да сурап билсе болот. Музыка коюп бериши мүмкүн. Мындан сырткары университетти жакшыртуу боюнча сунуштарын же каалоо тилектерин айтса кабыл алат. Бул иш-чаралар илим күнүнө арналып, билим берүүдөгү инновациялык тенденциялар деген аталышта болду. Ал Билим берүү министрлиги жана Ишеналы Арбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети тарабынан уюштурулган жыйында илимди өнүктүрүү, аны каржылоо маселелери талкууланды. Илим күнүнө арналган бул иш-чара ушул учурда өтө керек. Анткени билим менен илим дайыма айкалыш керек. Жана ошондой эле мен ойлойм, азыр учурда илимге дагы көңүлдү көбүрөөк бурушубуз керек болуп жатат да. Анткени жаштарды тартуу боюнча азыр илимде ушу жаштардын саны кичине азыраак болуп аткандыгы өкүнүчтүү, бирок биз ушундай баягы иш-чаралар менен ушу жаштарды дагы биз илимге көбүрөөк тартабыз деген ишеничтемин. Башында билесиздер, 1-сентябрда студенттик бизнес-инкубатор стартаптарды ачканда бир аз түшөлгөнбүз, коркконбуз, чочуганбыз, кандай болот экен деп. Бирок мен бүгүн мына көрүп көңүлүм жаялды. Анткени чындап эле биздин потенциалыбыз бар экен. Ал потенциалга биз дем беришибиз керек экен, күч беришибиз керек экен. Андан биздин ошол жаштарыбыз илимге коркпостон бойуруп, жигердүү иштерди аткарганга толук кандуу негиз бар экен. Эскерте кетсек, илим күнү Кыргызстанда 2002 жылдан тарта белгиленип келет. Ал туруктуу коомду түзүүдө илимдин жана илимпоздордун ролуна зор маани берүү максатын көздөйт. Рахат Жаныбекова, Умар Малашев, Ала Тоо 24.